Bismillahirrahmanirrahim. Menin жұмышым бар. Өзім башыма жолық салбайым. Намаз оқығанда ғана саламын. Қаншалық күнәм бар. Қысқаша маалымат беріп қойыңызшы, рахмат. Урматтуу эне эже қарындаштар. Жолық балағатқа толғаннан кейін әрбір мұсылман қызға милдеттүү болот. Жолық салыну бұл имандылық, бұл маданият, бұл ибадат, бұл сыймық, бұл Алла разы бола тұрған, періштелер құрсант бола тұрған амал. Бұл аял заттың қоғыздығы сұлулық. Ушундай кереметтүү, альхамдулилля, Алла Тааланын буйругу кантип таштап коесуз? Сиздин чырайыңыздагы, дүние ахиретиңиздагы жолук салыңыз. Таштабаңыз, не болот эми? Чачыңызды көрсөтпөңүз. Алла Тааланын буйругу. Сизге күн сайын жашоо берип атат го? Ошол заттын буйругу да. Сизге уйку берип, жүрөгүңүздү соктуруп атат го? Учур келгенде жүрөгүңүздү токтотот. Түшүнүктүүбү? Ошол заттын буйругу да. Сиз жол таштабаңыз. Кичинекей кыздарды дагы үйдө үйрөтөйлү. Бизге мына батыш үлгү эмес, ана жылаңаштар, жолугу жокторчу. Бизге имандуу, бактылуу Айша, Фатима энелерибиз мына үлгү. Өзүбүздүн байыркы энелерибиз, имандуу энелерибиз үлгү. Ошондон иншалла, Алла разы болсун, намаз окуганда салынат экенсиз. Бул дагы жакшы. Жоктон көрү миллион эсе шүгүрдөшүбүз керек. Акырындык менен Москва бир күндө курулган эмес, бирок иншалла ойлоймун, үмүт кыламын иншалла, Кудай кааласа жолуңузду салып аласыз го, чечпейсиз го деп иншалла. Алла Таалам истикамат, туруктуулук берсин. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Менин сизге бере турган суроом, мен бирөөнүн экинчи аялымын никесинде. Болгону мен жашап ата-энем бир, мен жашап ата-энем бир, туугандарым билет. Болгону мен. Не дейт ал? Күйөөс тарап билбейт экен. Күйөөс тарап билбейт экен, өздөрүнүн үй бүлөсү билет экен. Ата-энем күйөөн жакшы түшүнбөй калдым. Мен ата-энем туугандары билет. Ал тараптан эч ким билбейт. Ошондо бизде күнөө болобу? Мындай. Өзү жашыруу нике болбойт да, туугандар. Никенин мааниси өзү жарыя кылуу да. Билсин, паланчанын кызы менен паланчанын баласы баш кошуптур. Эми жуучулук кылбагыла. Экөө чогуу жүргөн болсо жаман күмөн кылбагыла. Булар эми Куда сөөк болду. Деп алхамдулилля, ошон үчүн нике бизде мечитте кыйлат. Кандай? Кыздын атасы келет дагы, кыздын макулдугун берип, күйөө бала ошол жерде макулдугун кабыл алат дагы, бардыгына жарыя кылынат. Сүннөт боюнча ушундай болгон да. Акыйканы союп таратуу керекпи, же чакырып жедириш керекпи? Жок. Акыйкада мындай. Акыйка деген эмне, туугандар? Алла Таалам сизге перзент берди. Белек берди, улуу белек берди. Ушунун шүгүрчүлүгүнө сиз кан чыгарып коесуз. Бул сүннөт. Мустахаб мубах деген жерлери дагы бар. Алхамдулилля, динибиздеги бар амал. Кандай болгон чакта дагы уул балага 2 кой, мүмкүнчүлүгүңүзгө карап, мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Болбосо сизди мажбурлабайт эч ким. Кыз бала болсо 1 кой. Кан чыгарып, чийки деле таркатсаңыз болот. Бышырып деле таркатсаңыз болот. Бышырып туруп үйдөгүлөрдү, жакын туугандарды, Куда сөөктөрдү чакырып деле берсеңиз болот. Сиздин ыктыярыңызда. Негизи бирок кан чыгарып коюш керек да. Мына ошол акыйка. Ал качан болот? 7-чи күнү болот. Бүгүн бала төрөлсө, жума күнү, 4-чү күнү акыйка кыласыз. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam устаз. Мен экинчи аялымын. Жолдошумдун экөөбүз тең жашайт. Экөөбүз менен тең жашайт. Бирок биринчиси билбейт. Нике кыйганбыз. Менин апам мага эмнеге мындай кылдың деп жатат. Мен биринчи менен ажырашкам. Биринчиси билип калса, мага оорлугу келбейби? Мен жолдошума айтсам, жок, кандай болбосо да жообуңду бербейм дейт. Алла барыбыздан разы болсун. Караңыздар, мына азыркы экинчи маселеси боюнча. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала бир шарт койгон.
ошол шартты аткарса эркектерге экинчи аялга уруксат берилген. Ал кайсы? Адилеттүүлүк деген шарт. Эгерде адилеттүүлүк кыла албаса, ага уруксат жок. Анда бирөө менен эле кифаят кылып, бирөө менен эле жетишерлик болуп жашагыла деген. Адилеттүүлүк кандай? Кийим кечеде, тамак ашта, көңүл бурууда, сапарда, түн өткөрүүдө, төшөк маселесинде бардыгында адилеттүүлүк. Адилетсиздик болсо эртеге кыямат күнү суракка тартылат. Кредити болсо дааватка чыкса садака берсе болобу? Жок. Дааватка чыкса болот, бирок садака берсе болбойт. Садаканын ордуна кредитин берсин ал. Садаканы ким койду ага? Анан көрөк ошол акчаны тез арада кредитти төлөсүн дагы, будан кийин кредит албасын. Саламатсызбы? Суроо. Бешим намазын убагында окубай калса, кайсы убакта окуган туура? Аракет кылыңыз өз убагында окуганга, кандай бир себептер менен каза болуп кете турган болсо, анда асырдан кийин окусаңыз деле болот. Каза намазды 3 убакта окуган дурус болбойт. Күн батып атканда, күн чыгып атканда, жана чак түштү. Калган убакта окуй берсеңиз болот. Качан калып кеттиби, тезирээк окуганга жетпейт, эртерээк окуш керек. Өзүңүзгө жолугуп сурасам болобу? Аз убакыт тар болуп калат го дейм. Салатан нария дуаны 4444 жолу окугандын пайдасы жөнүндө айта кетсеңиз. Бул салатан нария бар го, салаватчы. Туугандар, бул Кур'ан, хадисте жок мындай. Аалымдарыбыздын тажрыйбасы бар. 4444 жолу окуп, Кудай кааласа дуа кылган болсо, кайгылар кетип, Алла Тааланын жардамы келип, деген бул бардыгы тажрыйба. Буну ошо аалымдардын тажрыйбасы деп билиңиз. Динибиздеги бир өкүм эмес бул. Макулбу? Азыркы учурда жаш балдар эмес, аялдар да PUBG оюнун ойногондор көбөйүп кетти. Ошол боюнча айтып коесузбу? Бул PUBG оюн бекерчинин иши. Шайтан менен ким дос болом десе, ошонун иши. Ахиретимди талкалайм деген аялдарга ошол PUBG иши ошол. Үйдө иш кылбай, Кур'ан окубай, күйөөм менен урушам дегендерге ошо PUBG оюну сунушталат. Мен ушу бактысыз болуп жашасам кантсем болот дегендерге PUBG оюну сунушталат. Урматтуу эне карындаштар, оорураак болсо капа болбогула. Өткөн ишке салават. Ушу күнгө чейин болду, өттү, болду, көз жумуңуз, токтотуңуз. Пайдалуу иш менен алектениңиз. Мусулман адам пайдасыз иш менен алектенбейт. Өзүн бу дүйнөгө кайра кайтып келбейбиз. Ахиретти куруш үчүн келгенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мин хуснил исламил мар таркуху ма ла яни." Мусулман адамдын чырайы пайдасыз нерсени, керексиз нерсени таштоодо. Динде дагы, дүйнөдө дагы пайдасы жок. Бул оюндун эч кандай пайдасы жок. Намазды каза кыла турган, убакытты текке кетире турган, Алладан үзүлө турган, ахиретти курбай тургай, талкалай турган ушундай оюнда. Бунун не кереги бар? Алладан алаксытып, ибадаттан алаксытып, сиздин бардык ушундай жаман нерсеге салып кое турган оюн. Буну таштаңыз, сураныч таштаңыз. Ишенип коюңуз. Буну таштасаңыз өтө улуу даражага жетесиз, амал кылсаңыз, ибадат кылсаңыз. Таштабасаңыз кыйналып каласыз. Истихара намазын пайдасы жөнүндө. Истихара намаз Алла Тааладан жакшылык талап кылуу деген маанини билдирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга Фатиха сүрөсүн үйрөткөндөй үйрөтөт эле. Эки жакшы иштин бирөөсүн тандоодо истихара деген намаз бар. Эки жакшы иштин, бир жакшы, бир жаман, бир адал, бир арам ишти тандоодо истихара окулбайт. Түшүнүктүүбү? Истихара эки жакшы ишти кайсынысын кылсам деген эмеде күмөндө болуп калганында ошондо истихара кылынат. Жакшыраагын деп. Бунун пайдасы иншаалла ким истихара намаз окуп Алладан сураса, эгерде тагдырында ошол нерсе буга зыян бере турган болсо, Алла ага буйрубайт ошону. Кайсы нерсе буйурса, жүрөк ошого карап калат, ийилип калат, мейил болуп калат, ошого тартып калат. Сүткордук боюнча дагы айтып кетиңизчи. Азыркы учурда процентке акча бергендер көбөйдү. Туугандар, сүткорлук ушундай чоң күнөө.
Kur'an-ı Kerim'de Allah menен soğuş jarıyaлаганга барабар. Bir dagы günөнü Allah Taalaga soğuş jarıyala деп айтқан емес. Allah Allah'ın elçisine soğuş jarıyaлаганга барабар. Fa'adanu biharbin min Allahi ve Rasuli. Allah Teala Allah Subhanahu Kur'an'da aytқан. Allah Allah'ın elçisine soğuş jarıyaлаган dedi. Biz sütkorluktun günösü öte çoğ. Кейбір нәрселерді тілге алғандан қорқамын менші. Ошон үчүн иншалла сүткорлукту таштаңыздар. Бул Алла Субханаху ва Таала bundan эч качан береке бербейт. Ямхакуллаху риба ва юрби садакат. Алла Таала айтат, сүткорлукту түп тамыры менен жок кылат. Азыр утурумдук пайдалуу болуп атышы мүмкүн. Өзүнчө жыргап атышы мүмкүн. Бунда береке, bundan тынчтык эч качан болбойт. Алла Таала түп тамыры менен мен жок кылам дедиби? Ямхакуллаху риба дедиби? Болду. Алла акыйкат. Ва юрби садакат. Анан көрөк садака берген Алла Субханаху ва Таала көбөйтүп берем деген. Келин менен кайнене, кайынсиңди мамилеси тууралуу. Кайненем баласын кызганат, ортобузда көп түшөт. Келин менен кайнене ортосунда иман болсо бактылуу болот экөө тең. İman bolboso baktısız bolat ekөө тең. Карап туруңуздар, экөө тең өзүнүн чегинен чыкпаса, өзүнүн милдетин, укугун билсе, бири-бирине рахат жетет. Эгерде келин имандуу болсочу, кайненесинин өмүрү рахатта, бактылыкта өтөт. Кайненеси имандуу болсо, келинин жашоосу бактылыкта өтөт. Дайыма айтып жүрөм, ошондо сиздерге мына ала бокалыктарга дагы айтып коеюн. Урматтуу кайненелер, сиздер ак батаңыздарды бериңиздер. Келиндериңиздерге жакшы насаат, жакшы жол көрсөтүү менен. Бирок бул билип коюңуз, бул келин сиздин кулуңуз эмес. Бул келинди сиз төрөгөн эмессиз. Боюңузда көтөргөн эмессиз. Толготто кыйналган эмессиз. Буну сиз чоңойткон эмессиз. Bu Allah Teala'm sizge berip koygan besplatный beker belek. 18 yıl başka uy bölötө çoğoydu. 19-20 yıl başka uy bölötö çoğoydu. Başka ene bunu götürdü, kıynaldı, östürdü. Bardık akılesin, terbiyasin kılıp durup, tayar kılıp sizge berip koydu. Allahu Akbar. Siz Allah'a şükür keltirip, kança hizmet kılsa oşonsuna razı olup, ak batağınızları bere veriniz. Özü uğup alыңыз. Adilettүүлүктүн талабы. Siz төрөгөн кыз бар го, турмушка чыгып кеткен. Ошолдун мойнунда милдет сизге кызмат кылуу. Келиндин мойнунда эмес. Siz кимди төрөдүңүз? Кимди чоңойттуңуз? Кимге кыйынчылык көтөрдүңүз? Кимге кайгырдыңыз? Siz канча туура эненин эмгеги ааламда баасыз. Бирок сиздин кызыңыз ал Бишкекте жүрөт го. Ал эмне кылып жүрөт аякта? Siz kандай çoğuytunuz dedi. O şeyin gelip emne için sizde karabayt. Sizde oğurup atkanınızda karab atkan gelinge şükür kılınız. Isık tamak pişirip berip atsa şükür kılınız. Töşöğünüzü salıp berip atsa, şıpırıp berip atsa şükür kılınız. Mına ki Allah Teala bana şunday berip koydu depçi. Urpağınızda kuda kalasa balağınızdın elhamdülillah urpağın ulanta turgan geldi. Jakşı akbata menen berip berge şükür kılsa elhamdülillah jakşı. Bu kaynenelerge. Экинчиден мен мына келиндерге кайрыларым. Урматтуу келиндер, силер жашсыңар. Келечектеги кайненесиңер иншалла. Кайненеңерге кандай мамиле кылсаңар, келиниңер силерге точно ошондой мамиле кылат. Канча сыйласаң, канча урматтасаң, эртеге сенин келиниң дагы ошончо сыйлайт, ошончо урматтайт. Азыр сен күчтүүсүн, кайраттуусун, чарчабайсың иштесең, ошондуктан кайненеге кызмат кылып патасын алгыла. Кайненеге кызмат кылып дуасын алгыла. Шарапаттуу, бактылуу аялдардын баары кайнененин ак патасы менен көгөргөн. Ошондуктан иншалла кээде каарылыкта кайнене бир сөздү кайталап калат. Кызмат кылганыңарды кичине баалабай калат. Ага капа болбогула. Каарылык деп кызматыңардан чарчабагыла. Бирок кызмат кылып атканда кайнененин ыраазычылыгы үчүн эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылгыла. Кайнене разы болбосо дагы Алла разы болот. Кызматыңызды токтотпоңуз. Экинчиден кайненеден алкыш алыш үчүн эмес, Алладан алкыш үчүн кызмат кылыңыз, чарчабайсыз. Ар бир кызматыңызга сооп аласыз, даража аласыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт:
Bani Исраилде bir zınakor ayal болгон экен да. Ошол bir itke boru orup, it su içpey çankap, ölөйүн деп калганда тилин чыгарып, топурак жалап калганда, ошо зынакор аял ушу itke boru orup, галош бар го бут кийим, ошону чечип, жолугуна байлап туруп, кудуктан суу алып берген экен. Аллага ушул амалы жагып, ушул bir жаныбар, boru var, жандыкка райымдуулук кылды деп Алла Таалам күнөөсүн кечирип бейишке киргизген экен. Эми кайнене, субханаллах, бул жаныбар эмес го. Кайнене, алхамдулилlah, тем более мусулман го, сизден улуу го, күйөөңүздү төрөгөн апа го, ошого кызмат кылсаңыз колуңузга кир жугуп калабы. Канча деген улуу сооп аласыз, канча деген улуу даража аласыз. Сиз ал кайнененин рахматын күтпөй эле коюң. Ал разы болбосо болбой эле койсун. Рахматын айтпаса айтпай эле койсун. Сиз Алланын рахматын Алла мага кайтарат. Кызматымды Алла Таала мага кайтарып берет. Соопту Алла берет. Мен ошон үчүн кызмат кылып атам деп кылып бериң. Кудай кааласам кем болбойсуз. Кудай кааласа иншалла кем болбойсуз. Анан кайынсиңди, кайнэжелер вообще киришпесин. Булар вообще акысы жок. Кызмат кылган болсо сүйүнсүн, жеңе деп алхамдулилlah Алла Таалага шүгүр кыла берсин. Кээ бир учурларда ошондой болуп калат. Бардык кайнэжелери, кайынсиңдилери мээсине минип алат. Бардыгы ошону ан үчүн берилген эмес да. Кайненем баласына кызганат. Кайнене баласына кызганбаса анан ким кызганат аны? Төрөп чоңойтса анан сага берип койсун, келерге карап отура бер. Сен эле карап отура бер. Жок, андай эмес да. Коя бер. Сен да мисалы эртеге келесиң. Балаң ушунча чоңойтуп, эркелетип, ушунча өстүргөндөн кийин анан кийин бирөөнү сүйөм, күйөм деп бир кыздын аркасынан кетип калды. Көрөбүз ошондо кандай болосун. Андай болбойт да. Любой эне кызганат. Любой эненин ошондой мээнети бар, төрөгөнү бар, чоңойткону бар. Аны туура түшүнүш керек. Азыр келе калып эле сразу эле ала калып эле өзүңө менчиктеп алган болбойт бул. Намаз окуганда көп ката кетирем. Намазды башынан окуймунбу же кандай? Карагыла. Намазда ката кетиргендин жол жоболору бар. Эгерде фарызда ката кетирген болсоңор, кайталайсыңар. Важипте ката кетирген болсоңор, жаңылыш саждасы бар. Жаңылыш саждасы. Сажда сах деп коет. Ошо менен толуктанат. А сүннөттөн ката кете турган болсо кайталанбайт, жаңылыш саждасы да болбойт. Кайнене салттарга көп ишенет. Бирок мен кантип токтотсом болот. Өзүм намаз окуйм. Кайненени салттардан токтотуу. Кандай салттарга? Эми кээ бир салттар бар, жакшы эле салттар бар да. А кээ бирлери мына бирок салттарды билип койгула да туугандар. Салттар бул милдеттүү, шариятка окшош бир милдеттүү фарыз эмес да. Кылсаңар кылып койгула. Кылбасаңар эч кандай ачууланып жемелебегиле. Албетте муну алхамдулилlah кызмат менен жоёсуңар, кызмат менен түшүндүрөсүңөр. Зына кылган келиндер кандай болот? Кайненеге кандай мамиле кылышым керек? Келин, эркек балдар жүрөт деп адашса болобу? Атандашса болобу? Туугандар, эркекте уяттын болуусу жакшы, аялда уяттын болуусу жакшыраак. Жакшыраак. Аял өзү уяты менен аял. Уяты жок болгондон кийин ал аял эмес, ал айван. Капа болбогула. Уят бизди кармайт. А бирди ыйманды кармап тура турган уят. Адамгерчилик кармап турган уят. Мына зына кылганда пайгамбарыбыз айткан, зына кылган учурда ыйман чыгып турат деген. Ошол учурда өлүм келип калса түп-түз дозокко барат деген сөз бул. Ошон үчүн иншалла мына зынанын кесепети чоң. Ар түрдүү оорулар көбөйөт деген, кан төгүлөр көбөйөт деген. Эде кээ бирөө ушинтип адашып алданып калган болсо, тооба кылсын дагы, мындан кийинки калган жашоосун таза өткөрсүн. Алладан коркула. Алладан коркула. Кайнене кандай мамиле кылыш боюнча мен айтып бердим. Эркектер бирөөгө атандашып, уурулук кылып болбойт. Бирөө уу ичип алса, атандашып сен деле ичип ал анда ууну. Атандашкан ал болбойт. Атанда жакшылыкта атандаш керек. Арам нерседе, жаман нерседе атандашкан болбойт. Эркектер аялдар ичип алып, багымдат намаз окуса болобу? Астагфирулла. Мындайда эгерде мастыгы кеткен болсо, анда гусул кылып окуса болот. Мастыгы кете элек болсо окуса болбойт. Эркектер менен мен үйдө амирмин деп
туура эмес болсо дагы менин айтканым болот дейт, туурабы? Жок. Туура эркектер амир, ар-риджал каввамун алан ниса. Эркектерди Алла Таала аялдарга көзөмөлдөөчү, башкаруучу кылып койгон. Бирок туура эмес болсо деле ушу туура деген ал болбойт, ал залым болуп калат, ал зулумдук болуп калат. Ал адилеттүүлүктө башкаруу болуш керек. Бирок мынандай туура эмес нерсени туура кылган ал болбойт. Дааватка барып келишип, ичип жүрүшөт, туурабы? Кантип туура болсун? Ушу сөздү кантип сиз туурабы деп жазасыз? Эми мындайда даават, алхамдулилля, бүгүн дааваттын берекеси менен канча адамдар оңолду, аялдар оңолду, эсеби жок. Бирок кээ бирлер, сиз айткандай, мен сиз менен макулмун. 3 күнгө дааватка барып келди, келип кайра ичип кетти. Бул даават буну алкаш кылып койгон жок. Даават буну ичирип койгон жок. Бул дааватка чейин деле ишчеле бул. Макулсуз да. Дааватка чейин деле ишчеле. Дааватка барып келгенден кийин азайышы мүмкүн. Бирок дааватка барып келип, даават аны кайра иштирген. Бул 3 күндүк дааватты чын жүрөктөн бардык талаптарын аткарбай келди да. Эгерде чын жүрөктөн ниети туура болуп, 3 күндүк дааватты жакшы аткарып келе турган болсо, аракты түп тамыры менен даават кууп чыгат. Ажеке, сиздин насаатыңыздарды көп угам. Мен ороном, туугандарым, хижабыңды чеч, сенин мүнөзүң жолука татыктуу эмес дейт. Намазыңда кабыл болбойт деп жатышат. Мен жакында эле хижапка киргенмин. 5 маал намаз окуйм. Бирок ачуулумун. Бирок мурункуга караганда оңолгом. Эмнегедир мени көргөндө жек көрүшөт. Чеш жолукту жүдөбөй дейт. Эмне кылсам болот? Алла сизден разы болсун. Алдын ала рахмат. Жок, алхамдулилля, сиз чечпеңиз ал. Мен аз айтып бердим, жолук хижап эмне экенин айтып бердим, кайра кайталагандын кереги жок. Хижабыңды чеч, мүнөзүң жолука татыктуу эмес депчи. Жок, бул туура эмес. Албетте мүнөздү акырын оңдой бериш керек. Намаз кабыл болбойт дегенге акысы жок, анын айтканга таптакыр акысы жок. Хижабың чечсин, мүнөзүңө жолука татыктуу эмессин дегенге дагы акысы жок. Кудайга шүгүр, барып оңолот. Барып түзөлөт. Сиз чачтабаңыз. Ачуулуу болсоңуз, ауду биллахи минаш шайтанир раджимди күн сайын багымдат намаздан кийин 10 жолу окуңуз. Анан качан ачууңуз келген учурда дароо ауду биллахи минаш шайтанир раджимди көп-көп окусаңыз, ачууңуз кетип калат. Ачууңуз кетпесе, турган болсоңуз отуруңуз. Отуруп дагы эле ачууңуз кетпесе, жатып алыңыз. Жатып алыңыз. Вот ошондо ачуу кетет. Пайгамбарыбыз айткан буну. Ассаламу алейкум, менин уулум 9-класста окуйт. 9-у бүтүп сиздин медресеңизге барам дейт. Атасы бул дүйнөдө бир кесиптин ээси болуш керек дейт. Сиздердин дагы үйрөтө турган башка кесиптер үй бүлө багат, келечеги эмне болот деп айтат. Бизде кесиптер бар, биринчи. Экинчиден мындайда, молдо эч качан ач калбайт, ушуну билип коюң. Молдого Алла Таала рызкын ушундай берип койгонда, энелер эң жашырып эч кимге бербеген майын молдолорго берет. Кудай кааласа сиз балаңыздан ойлонбоңуз ал. Көзү жок чаянга, путу жок жыланга Алла рызкы берип аткан эмне молдону ачка кое беле. Алла субхана ва таала илим алганын берекесинен эле кесиби жок рызкысын берип коет. Кесиби болсо дагы берекесин берет. Бүгүнкү күндө аныстан алхамдулилlah кесиптер көп.